иштесин да булар. Мүмкүн болсо бул жердеги депутаттардын баары келип айтып коюңузчу сиз деп бир топтор суранды. Кышында бир жол уят кылдыңыз, жогорку кеңештин барынча балдар үшүп атып кетет депчи. Эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде. Урматтуу Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу келген коноктор, эми чынын айтканда премьер-министрди 17 киши сүйлөдү, 17 тең мактап эле атат да. Сөз кайталанып баратат. Колдон келсе да бир түшкө чейин сүйлөп бүтүрүп анан буларды иштегенге жерелди. Коронавирус бүгүн 10 кишиге асыраак чыгыптыр. Кубатбек Айылчиевич бар ошол менен заниматься этсин, иштесин да булар. Мүмкүн болсо бул жердеги депутаттардын баары келип айтып коюңузчу сиз деп бир топтор суранды. Сиз голосование коюп, обедке чейин сүйлөп бүтүрөлү дагы калган ишти булар кетирип, анан өзү эле законопроекттер көп. Азыр бүтпөй атат. Элди касканактап жүрөт. Мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу депутаттар, ушуну көңүл буруп койсоңор, голосование коюп карап көрүңүзчү. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш келип чыгып атат. Депутат Жолдошбаев Камчыбек саат 1ге чейин иштеп, 1ге чейин суроо жооптор болсун, анан кийин бирде өкмөттү добушка коюп бериңиз деп. Азыр беремен. Ошондуктан биринчи сунуш келип түштү. Урматтуу депутаттар, мен азыр ошо сунушту добушка коем, даяр турсаңыздар. Биринчи микрофон. Урматтуу кесиптештер, ушундайды токтотпойк да сурангандан Камчыбек байке сизден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн. Кышында бир жол уят кылдыңыз, жогорку кеңештин барынча балдар үшүп атып кетет депчи. Эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде. Эми мактагандар сүйлөсө, сындай тургандарга да сөз бергиле да. Качанга чейин Абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го. Ким айтты? Айтсын өздөрү, алардын тили болсор. Сизден суранган жок. Токтотуңуз кошомат кылганды. Картайганды ошо калы сөзүңүздү айтпай, алы сөзүңүздү айтпай. Токтотуңуз болду. Рахмат. Добушка коем. Рахмат Дастан Арсызбекович. Кубатбек Айылчиевич, сиз жогоруда трансформация маселеси боюнча жакшы сөздү айттыңыз да, буну чечебиз, көпчүлүк ыйгарым укуктарды жергиликтүү бийликтерге өткөрүп беребиз депчи. Мен депутат болгону ушул маселени көтөрүп келем, тилекке каршы ушул эле жоопторду угуп келем да. Сиздин мөөнөтүңүз жаңы башталып атса, менин мөөнөтүм жыйынтыктап баратат да. Анан азыр кайсы айылга барба ушул. Бизде Кыргызда сөз бар да, бир кочкордун башы, эки кочкордун башы бир казаганда кайнабайт депчи. Азыр бир үйдө атасы, апасы, эки баласы келин менен жашап атат да. Кайсы айылга барба трансформация маселеси. Өкмөт бизге жардам берип эле койсун, жок дегенде ошо трансформация маселесин чечип берсинчи дейт да. Бул биринчи маселе. Экинчи, мынагы ТЭЦ экини сиз жакшы билесиз. Сиз биринчи кезиңизде эки курдай биздин комитетке келип, комитеттин чечимин чыгарып берген, сиз убада бергенсиз. Бул маселени чечебиз деп. Бул дагы эле чечилбейт. Эми Ататүрк паркында 15 гектар жерди байлар басып алды, жарымысы мыйзамдаштырып алды, жарымысы соттордун оозун жабып салды. Мындайча айтканда рейдерлик кылып байлар басып алды. Ал эми булар болсо сатып алды да. Салымбековдун, Байлоонун буйруктарын негизи сатып алып, бүгүнгү чейин документи жок жүрөт да. Де юре алар ошол жерде жашап атат, де факто алар демеси жок. Экинчи маселе мына жогорку төкөлдө. Дал ушул жерде ушундай экенде мен барып эл менен жолугуп келдим. Бир үйдүн документи бар, экинчиси жок, бир үйдүкү бар жок. Ошол жерде полковник айтып атат, менден $3000 сурады дейт. Анан эми мыйзамды аралап өтпөйт да, ал бардыгына бирдей да. Байлардын бардыгы мүмкүнчүлүгүнчө жакшы документти бүтүрүп алды, кедейлердики жок. Ушул боюнча комиссия түзүңүз. Бул мен сунушум болду. Эми жумушумду айтайын. Шекерде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына Чыңгыз Ордо комплекси курулуп баштаганда, анан президенттик Сооронбай Шарипович өзү барып батасын берген, Дастан Арсызбекович өзү барып капсуласын салып келген. Анан 90 жылдык өтүп кетти, акчасы жоголуп кетти. Эми бул өкмөт башчы мурдагы Мухаммед Калыбаевич быйыл бүтүрөм деп убадасын берген. Сиз убаданы аткарасыздарбы ушун боюнча? Эми жарымысы бүтүп, жарымысы турат. Мен кече комиссия башчысында дагы айттым, бүгүн дагы айтып коеюн. Бизде бийликте сөзсүз түрдө преемственность болуш керек. Башталган жумуштарды аягына чыгаруу үчүн биз иштердин бардыгын тактап туруп аткарабыз. Сиз айтып аткан маселени да мен жакшы билем. Бул комплексти быйыл бүтүргөн аракетибиз үстүнөн иштейли. Анан кийин ТЭЦ 2 маселеси, трансформация айтылган маселе боюнча мыйзам долбоору азыр сиздерге кирди. Өкмөт өзүнүн тарабындагы жумуштардын баарын жасап, мыйзам долбоорду киргизди. Мен ойлойм,
эгер жакшы аракет кылсак, сиздер кеткичекти бул мыйзам долбоорун жогорку кеңештен карап бүтүрүп берсек жакшы болот. ТЭЦ-2 бар, ошол башка сиз айтып аткан маселелер ошол жерде баардыгы камтылган. Анан кийин төкөлдөш боюнча маалыматым жок, ал дагы мүмкүн ошонун ичинде болушу мүмкүн. Себеби бир топ маселелер 1700 гектардын тегерегиндеги өзгөчө бул ушул Бишкек шаары менен Чүй областы, Аламидин, Сокулук райондорунун территориясы кирип атат. Ал жерде дагы бир топ көйгөйлүү маселе, кээ бир жанагы иш козголгон жерлер бар. Алардын проблемасын кошо чечип, бардыгын айтып койчу нерсе, биз мыйзамда аны караган жокпуз. Козголгон иштер, күнөөлүүлөрдүн иши тергелип карала бериш керек. Элибизге маалымат катары кээ бир ошондой суроо берип атат да, азыр мына күнөөлүүлөр бар ал жерде, сатып бергендер алар эмне ушу менен кутулабы дегенчи. Андай болбош керек. Ким күнөөлүү болсо ал жооп бериш керек, бирок жөнөкөй элдин маселесин биз чечип беришибиз керек. Аны бүтүрөбүз, Кудай буйрса. Комплекс боюнча айттым. Анан жанагы жергиликтүү бийликке трансформациянын кээ бир түрлөрүн берүү боюнча, туура ал боюнча жеке курулуш маселеси ал берилбейт. Бул өтө аябай мындай көйгөйлүү маселе. Убагында жергиликтүү бийликке берилип, билесиз, көп жергиликтүү бийликтин жетекчилери бул боюнча жоопко тартылып, аябай мындай туура эмес иштер болуп кетти да. Башка тармактарга, мисалы үчүн мына жана айтылган мусорный полигонду жасоо үчүн ошол жерге жерди трансформациялоо. Анан кийин дагы бир 3-4 шарт бар. Ошолорду биз жергиликтүү бийликке берип атабыз, өзү трансформация кылып, өзү бүтүрө берет, жердин дагы, иштерин дагы. Ал эми жеке үй куруучулардын трансформациясы өкмөттүн деңгээлинде каралат. Бул өтө скрупулёздуу маселе. Кыскасын айтканда, сиздин сурооңуз бүтүп атат деп атасыз, сиздин сурооңуз бүткүчө могу маселелерди биз чечкенге аракет кылалы чогулап.